Менин артындагы Киев Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги мамлекеттик имарат мунун биринчи кабаты мурдагы бийлик тушунда кандайдыр бир күмөндүү жолдор менен жеке колдорго өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө президенттин алдындагы иш башкармалык бул эски имаратты бузуп, ордуна жаңы заманбап имарат салууну пландоодо. Бирок мындагы жеке ишкерлер чогулуп, Кактус медиага чыгып, президенттин алдындагы иш башкармалык рейдерлик басып алуу жолу менен имаратты тартып алууда деген дооматтарды айтып чыгышты. Биз азыр маселенин чоо жайын аныктап, анык маалыматтарды сиздерге бергенге аракет кылабыз. Алгач эмнеге президенттин иш башкармалыгы жаңы имарат курдурууга кызыктар же болбосо мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде деген суроого жооп алалы. Биринчиден, Совет доорунда курулган эски имаратка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери коопсуздук талаптарына жооп бербейт деген бүтүм чыгарган. Буга байланыштуу оңдоп түздөө иштерине каражат коротуу максатсыз болгондуктан өнөктөштүктүн негизинде түп орду менен жаңы объект курдуруу пайдалуу болгон. Экинчиден, азыр аталган имаратта мамлекетке тиешелүү 1860 квадрат метр болсо, жаңы курула турган объектиден 3860 квадрат метр аянт берилет. Натыйжада ичине батпай жаткан мамлекеттик ишканага кенен шарт түзүлөт. Эми ишкерлердин кызыкчылыгы үчүн эмне сунушталды? Биринчи кабатта ээлеп турган жеке ишкерлер үчүн да жаңы курулган бизнес борбордун бизнеске ыңгайлуу Исанов көчөсү тарабынан экинчи кабаттан тиешелүү аянт берилмек. Бирок орток пикир табылбай бир нече күн мурун ишкерлер президентке жана УКМК башчысына кайрылуу жолдошту. Анда президенттин иш башкармалыгы жеке менчикке кол салып жатат, эч нерсе түшүндүрбөй менчикти басып алууда деген таризде билдирүү жасашкан. Просили на безвозмездной основе передать наше помещение в департамент. Они хотят разбирать или сносить, нам ничего не говорят. То есть у них условие заключается в том, что сейчас нам отдайте, а потом мы не знаем, что будет. Кабар агенттиги айтылган дооматтарга жооп алуу үчүн Каныбек Туманбаевга кайрылганда ишкерлер менен жолугушууга, мунасага келүүгө бир нече жолу аракет жасаганын, бирок майнап чыкпай келгенин айтууда. Мен өзүм 2 жолу жолугушуу өткөрдүм. Бирок тилекке каршы 1-2 келген жок. Өзүнүн адвокаттарын жөнөтүп койгон. Андан сырткары мына өзү зданияны көрүп атасыздар, бүт архитектурный бүгүнкү күндөгү көрүнүштөрдү дагы бүт бузуп турат. Мен эксперт эмесмин. Экспертиза заключенияны чыгаргандан кийин, значит, бардыгыбыз бир ошол эртеңки күнү кооптуу болуп калбасын деп, бардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Биз бүгүн жасап жаткан жумушубуздун бардыгы мыйзамдуу. Бул жерде эч кандай мамлекет органды же мени каралап кереги жок. Интернетте тараган билдирүүдө айтылгандай, жеке менчик объектилер буздурулуп жатат деген маалыматты тактоо үчүн жерине бардык. Президенттин иш башкармалыгы өзүнө тиешелүү болгон 2-3 кабатта коопсуздукка жооп бербейт деген бүтүмдүн негизинде демонтаж иштерин жүргүзүп жатканын, биринчи кабатта жеке ишкерлерге тиешелүү кызматкерлер иштеп жатканына күбө болдук. Биз алар менен байланышууга аракет кылган менен жооп алууга мүмкүн болбоду. Мен атым Кутманбек, мен кабар агентствосунан журналистмин. Не понимаю вас. Ничего не понимаю. Вы в моих контактах нет, и я не понимаю, что вы говорите. Нет, хозяин помещения номер просит. Интервью хотят. Все. Хозяин будет только знать, и хозяин не может дать. Жана келип кеткен да өзүчү. Биз мынакей биринчи кабаттагы экинчи бир кафеге азыр кирдик. Бул жердин дагы ошо ээсинин номерин табып, же болбосо жолугуп, анын да пикирин кошол деген ой менен бул жерде иштеп аткандардан байланыш берүүнү сурандык, бирок интервью бере албайт деген жоопту айтып атышат. Ишкерлер кайрылуу жолдоп чыкканда негизинен басып алып жатат, буздуруп жатат деген таризде процедурага байланыштуу дооматтарын көбүрөөк айткан. Эски имарат буздурулбай ошол бойдон тура беришин каалайбы же жаңы бизнес борбордон берилмек болгон аянтка макул эмеспи? Алардын так позициясын билүү мүмкүн болбоду. Президенттин иш башкаруучусунун ордун басары Бообек Салимжанов да бир канча сүйлөшүү жүргүзгөн, кагаз түрүндө келишим түзүп, мамлекет кепилдик алалы дегенге макул болбой жатканын айтууда. Ошолордун бардыгын биз айтып атабыз. Биз ошолорду өткөрүп берсе, мамлекет гарантия болуп берет, кепилдик берип атат дагы. Ал ошол эмеге бүгүнкү турган зданиянын үстүнө жаңы имарат курулганда, жаңы бизнес центр курулганда, ошол эле квадратыңарды кайра силерге жаңы курулган имараттан беребиз деп 3-4 жолу чогулуш кылдык. Биз буларга договорду бердик, келишимди бердик. Мына келишимди окугула, карагыла. Эгерде бир келишимге бир макул эмес болсоңор,
сүйлөшөлү, кайсы жерде макул эмесиңер чогуу сүйлөштүрүп, эң эле негизгиси ушул өзүңөр каалооңор менен эле мамлекетке өткөрүп берсеңер, мамлекет кайра кепилдик алат дагы. Курулуш бүткөндөн кийин 3 жылдан кийин 28-жылы курулуш бүтөт. Курулуш бүткөндө 28-жылы силер ошол эле квадратураңар аласыңар десек, алар өздөрү көнбөйт атта. Аба кепилдик беребиз деп атпайсызбы? Алар кече айтпадыбы, кепилдик эч нерсеси жок, жөн эле мамлекетке бергиле деп атат деп. Жок, ошол туура эмес, ошону туура эмес. Алар калп айтып атат. Алардан сурасаңар болот. Аларды биз 3-4 жолу кабинетке чакырып, 3-4 жолу сурандык. Эми азыр алар макул деп айтат. Кандай болот эми алдыда кадам? Мисалы, алдыдагы кадам эми биз өзүбүзгө караштуу 2-3 этажды бузабыз. Бизге караштуу ошол коммуникациялар, суу, свет, газдын баардыгын биз өчүрүшкө туура келет. Биз мажбур болобуз аны өчүргөнгө. 2-этаж менен 3 этажды бузгандан кийин 1-этаж булардыкы. Анан биз пока бузуу иштери жүрүп аткандан кийин бүгүнкү күндө азыр дагы териштирүү иштери жүрүп атат. Тийиштүү органдар тарабынан канчалык мыйзамдуу бул өтүп кеткен. Эгерде эмеден биз ошол териштирүүнүн жыйынтыгын күтөбүз буйруса. Бүгүнкү күндө дагы силерге маалымат катары айтып коеюн, жер, ошол жерде турган зданиянын жери бул мамлекеттик жер. Бул биздин жер. Эгерде эч эле болбой аткан болсо, биз булардан суранабыз. Бул жер биздики. Өзүңөрдүн эмеңерди, курулушуңар силердики болсо, курулушуңарды алып башка жакка өзүңөрдүн жериңерге коюп алгыла. Бирок биздин жерди бошотуп койгула деп биз суранабыз булардан. эски имараттын ордуна көп кабаттуу бизнес борбор курулуп башталса, ал 2028-жылы аяктайт. Азырынча эки тарап бири-биринин үстүнөн тиешелүү тараптарга арызданып, териштирүү жүрүүдө.